Бул уй кыргыз жаранына таандык. 28 апрель күнү Тажикстан тараптан биринчи болуп ушул үйдүн ээсине ок атылган. Жараталган кыргыз жараны эптеп үйүнөн качып чыгууга жетишкен. Учурда Бишкекте дарыланууда дейт жакын туугандары. Үй менин үйүм. Терезелеринен ар жактан аткылады, таш менен уруп салды. Мына өзү булар капыстан бастырып кирди, мына тажиктерчи. Булар билбеген эмес, булар билген эмес. Уйкунан туруп мына жерге келсем, мына өзүнү да ушул жерде атып салган, мына. Айвандан түшүшү менен аткан бечара бул буяка жашынып ушул жерде. Жардам жок. Адамдар элден ар жакта ызычы болуп жүргөн. Бул өзүнчө Бул кандын эмес? Кан ушул кан. Эптеп өзүн бул жактан алып качкан, мына жак. Үйдүн ичинде аткылашканбы? Үйдүн ичинде эмес, ал капыстан билбей чыккан да, не болуп атат, тарак болсочу. Чыкса атып салган мына жакта. Мына крыша мына көрүнүп турат. Карабайсызбы? Ар жакта тартып эле. Азыр каякта эниң? Бишкекте больницада. Бишкекте больницада. Не болду? Каерге Мурда күнү операция кылган. Мына көзүнүн, кулактын ушул жерге аткан. Көк Таш айылында кыргыз-тажик жарандары аралаш жашагандыктан ээсиз калган кыргыз жарандарына таандык үйлөрдү таштар менен терезелерин сындырып, өрттөөгө да аракет кылышкан. Бул коңшумдун үйү болуп, Агай Тошконов агайын. Эртең менен саар менен келип, саат 6-5 чамаларында келип, 2 бутылканы бургаган. Бутылкада солярка бензинди болгон. Ошо бургаган, бирок бактыбызга жараша күйбөй калган. Күйбөй калып, буга 2 бутылканы бургап, жокору жылып кеткен коңшуна. Мен үйүм талкалап, нары коңшум үйүн талкалап, анан тажиктер ошонун нары түшүп кеткен. Кыргыз-тажик чегара аймагында келтирилген чыгымдарды аныктоо боюнча комиссия ишин улантууда. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, облуста жалпы 213 объект жабыркаган. Анын 129-у турак үй, 84-ü ар кандай объекттер. Улан Маккамбаев, Салам Медиа, Баткен.